Саламатсыздарбы? Адамзат жашоосунда жазуу жөндөмү пайда болгондон бери каталышуу маалымат алмашуунун эң ыңгайлуу жолу болуп калды. Мезгилдин агымы менен каталышуунун формасы гана өзгөрбөсө, кызматы ошол эле. Бул сабак иштин маанилүү бөлүгү болгон кат жазышууларга арналат. Кат жазууда аны даректөөнүн тартиби B2 деңгээлинин 2 сабагында кенен берилген. Мисалы, эгер бир эле катты бир нече дарекке жолдой турган болсок, ал кандай даректелет? Бир документте 4 даректин камтылуусуна жол берилет. Экинчи, үчүнчү жана 4-чү даректерди белгилөөнүн алдында көчүрмө деген сөз көрсөтүлбөйт. Документтин ар бир нускасына кол коюлууга тийиш. Документ 4төн ашык дарекке жиберилгенде, жиберүү үчүн тизме түзүлөт жана ар бир документте адресат жалпылаштырылып белгиленет. Документ жарандарга даректелгенде, алгач почта дареги, андан кийин алуучунун аты жөнү жазылат. Ал эми расмий документтерде кыскартылган сөздөр кандай жазылат? Маани берүүчү сөздөр башкы тамгаларынан кыскартылат. ЖК – Жогорку кеңеш. УУ – Кыргыз Улуттук университети. ЖОЖ – Жогорку окуу жайлары. ИИМ – Ички иштер министрлиги. УИА – Улуттук илимдер академиясы. Текстте кыскартылган сөздөр кездешсе, ага мүчө уланганда кыскартылган сөздүн айтылышына ылайыкталып, кичине тамгалар менен жазылат. Кыргыз Улуттук университетинде, УУДа, Ички иштер министрлигинин, ИИМдин, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, КМШга. Эгерде катта тиркеме бар болсо, колу реквизиттин үстүнө жайгаштырылат. Тиркеме деген сөз тиркемелердин санына карабай жекелик санда жазылып, документтин сол талаасынан чегинүүсүз жазылат. Эгерде документтин текстинде аталышы толугу менен берилген тиркеме бар болсо, анда тиркеме жөнүндө белги төмөнкүдөй формада таризделет. Эгерде тиркеменин толук аталышы текстте берилбесе, анда тиркеме жөнүндө белги төмөнкүдөй таризделет. Документтин бир нече тиркемеси болсо, төмөнкүдөй жазылат. Документке кол койгон адамдын кызмат ордунун аталышы, инициалы менен фамилиясы көрсөтүлөт. Кызмат ордунун аталышы документтин сол жагынан жылдырылбай жазылат. Кол көк түстөгү сыя менен гана коюлат. Бланктарга түзүлгөн документтерде кызмат ордунун аталышына мекеменин аталышы жазылбайт. Документтер бланкта эмес, актай баракта таризделсе, документке кол коюучу адамдын кызмат ордунун аталышы, мекеменин толук аталышы жазылат. Документтин долбоорунда аты жөнү көрсөтүлгөн кызмат адамы жок болгон учурда, документке анын милдетин аткаруучу адамдын же анын орун басарынын кол тамгасы коюлат. Ордуна деген сөз менен же кызмат ордунун аталышынын алдына сызыкча коюп, документке кол коюуга жол берилбейт. Аткаруучу жөнүндө белги аткаруучунун аты жөнүнөн, түзүмдүк бөлүмүнүн аталышынан, анын телефон номеринен турат жана 10-чу өлчөмдөгү шрифтте терилет. Бул белги чыгыш документтерге гана коюлат. Ал документтин барагынын аягына сол бурчтан жылдырылбастан жайгаштырылат. Ошентип, B2 деңгээлине арналган сабактарды да аяктадык. Берилген маалыматтар ишмердүүлүгүңүздөргө багыт көрсөтөт деген ишеничтебиз. Саламатта калыңыздар.